Assalamu alaikum, кадырман көрүүчү ушак кечиңер менен бүгүн 7 ноябрь болуп калды туугандар. 2022 жыл. Биз дагы эле Парижден силерге ысык салам айтабыз. Биз бул жакта өзүңүздөр билгендей Haval Julion автоунааларын алып чыгып, первоначальный 200 миңден берип, анан айына 36 айга бөлүп берип аттык эле. Тилекке каршы Haval Julion автоунаалары бүгүнкү күндө максимальный комплектациясы калбай калгандыгына байланыштуу аябай көп звоноктор болуп, каалоочулар көп болгондугунан биз кайрадан дагы бир аракет кылып, сиздерге бүгүнкү күндө дал ошондой Haval салонуна келип, адан да жакшы автоунаасын бүгүн сиздерге көрсөтүп берем. Мен сиздер менен Тимур Курманбеков жана Профсоюз KG командасы болот. Биз менен бирге болуңуздар. Андыктан кеттик анда. Приветствую. Как вы? На улице, да? FX7, да, он как называется? F7, да? Понял. Достор, мынакей биз Haval компаниясына келип, азыр сүйлөшүүдөн чыктык. Буйруса эшикке чыгып, азыр сиздерге Haval F7 автоунаасын көргүзүп беребиз. Биз менен бирге болуп, лайктан басып, комментарий жазып, колдон келсе подписация кылып коюңуздар. Биз сиздерге жакшы варианттагы автоунааларды тартуулоого аракет кылабыз. Андыктан бизге менен бирге болуңуздар. Достор, мынакей сиздер үчүн атайын бүгүн Havalга кайрадан келип, эмне машиналар бар экенин издеп, Haval Julion'дон жакшысын табып, Haval F7 машинасын бүгүн сиздерге обзор кылып көргөзүп бергенге аракет кылайын. Менин дагы бүгүнкү күндө бул машиналар тууралуу бир аз информацияларым аз болуп атат, бирок колумдан келишинче күнүгө изилдөөлөр жүргүзүп, 1 жыл бою бул машиналарды айдаган адамдар менен чалышып, сурап, кандай автомобиль эртеңки күнүбүздө сиздерге жаман автомобилдерди алып берип алып, баягы эптеп эле сатып салуу деген ниет болуп калбасын деп изилдөөлөр жүргүзүп, 85%ке жакшы отзыв алып, ошон үчүн сиздерге мен бул автоунааларды бүгүнкү күндө сунуштап отурам. Туугандар, хейтерлер деп койсок деле болот. Баарыңыздар Китай эртең жарабай калат деп атасыздар. Туган, сиз азыр мени ушул видеодо көрүп аткан телефонуңуз дагы китайский, кийип турган кийимиңиз дагы Кытайдын производствосу, туугандар. Тегерегиңиздерди карап көрүңүздөрчү. Баардык нерсе 80% тегеребизде окружение Кытайдын буюмдары да. Ошондуктан бүгүнкү күндө мировой рейтингде Кытай өзүнүн ишин кылып жатат. Ошондуктан бул автоунаалар Россияга да келип калды. Биз менен бирге болуп, лучше комментарий жазып, лайктан басып, подписация боло элек болсоңор, подписация кнопкасын басып, мен менен чогуу ушул автоунааны көрүңүздөр, туугандар. Бул автоунаа Haval Julion'дон айырмаланганы бир азга узунураак экен, туугандар. Бул автоунаанын бийиктиги дагы Haval Julion'дон бир аз бийигирээк экен, туугандар. Бул автоунаа өзүңүздөр көргөндөй 5 ключевой доступта. Сиздерге ключту алып чыгып, кнопканы басыштын кереги жок. Келдиңиздер, ачылат, кнопканы бассаңыздар, машина жабылат. Туугандар, бул машинада өзүңүздөр билгендей, бул деле 5 ключевой доступта, только эшиктин ручкасын тартасыздар, өзү ачылат. Кайрадан кетип жатканда дагы сиздер болгон эле кнопканы басасыздар, машина өзү култанат. Ал эми машинанын сырткы келбетинен бир сыйра көргөзүп чыгайын. Урматтуу Москва шаарында мекендештер, биз сиздерге трудовой договорду официалдуу түрдө жасап беребиз. Жана ошондой эле ИНН, СНИЛС, ОМС бир күн ичинде даярдап беребиз. Андыктан төмөндөгү номерлерге байланышыңыздар. You put down the phone. You've nowhere to go. Get back on the road. Yeah, it's so hard. Dotted line, the red stop sign. No room to go slower. You do
машинанын ичин алып баштасак, эң биринчи эле эшиктин ачылышында эле бир аз көрүнүп турат, мындай сезилип, машина оор, мындай действительно комфортный машина экени көрүнүп турат да. Бүт тыкан сонун жайгашкан. Состояниян карасаңыздар, сиденьялар деле турушун караңыздар, кандай сонун компактный жайгашкан. Өзүнүн ушундай сиденьясы бар экен. Көрүңүздөр бир сыйра. Анан ичкериден дагы бир сыйра айтып берейин. Туугандар, машинага отурганда эле эң биринчи ощущение бул сиздерди сиденье как будто кучактап алгандай болот экен да. Мына отурганда эле бир кайф почувствуется, мындай свобода, комфортность да. Отурар менен эле мындай рульду кармаганда, өзүңүздөрдүн жайгашууңуздар буттарды койгондо эле аябагандай бир мындай жеңилдик сезип, чарчап турган адам эс ала тургандай эле рахат алат экенсиздер. Андан кийин эле бисмилла деп машинаны жүргүзүп көрөлү. Туугандар, өзүңүздөр көрүп тургандай, чоң штатный монитор, аябагандай функцияларын түшүнүктүү, ыңгайлуу. Жулиондо байкасаңыздар керек, печканын кнопкалары бардыгы тең экранда эле бул автомобилде бул жагында да бар экен. Андан кийин көптөр суроо берип атты, коробкасынын которулушу джойстиккен бир аз кыйыныраак экен деп. Бунуку өзүңүздөр көрүп тургандай Cobra, Zebra. Cobra дагы экен, Zebra дагы узун болуп, жашнакай болуп турат экен. Которуу ушул жерде башталат. Алдыны көздөй, кнопканы басып туруп, кайра артты көздөй. Артты көздөй включать эткенде чоң камераны көрө алат экенбиз, туугандар. Бир аз алдыга жылып коелу. Так. Машинаны артка включать эткенде камерасын өзүңүздөр бир байкап көрүңүздөр, кандай чоң экранда тунук, широкий угол кылса болот экен. Мультирежим кылса болот экен, мындай кайсыл жакка кетип атат машинаны. Аябагандай удобный камера менимче. Жана машинаны өзүңүздөр байкасаңыздар, рульду кандай удобно кылып койгон бул жерде, мешать этпесин деп. Машинанын рулун айтып кетсек, машинада круиз контроль өзүңүздөр көрүп атасыздар. Книга, экрандан бардык нерселерди көрсөк болот. Жана ошондой эле телефонго кошулгандан кийин бул жакта колдон эле управлять этсе болот. Жана ошондой эле подогрев рулю бар экен, туугандар. Бул жагынан алсак, передний, задний стеклоподъемники жана корректировка зеркал. Печканын могу ура тургандарын карасаңар, аябай удобный кылып койгон. Бул плечоңорго урбайт. Атайын ушуга карата жазалыптыр. Именно бери көздөй урат экен да. Бизде барыңыздар да билесиздер, аркабызга уруп, желкебизге мустак болуп калат. Бул жерде болсо айтып кеткендей, печканын полный кнопкалары менен экен, удобный кылып коюптур. Мурунку Howell Julion'ду билесиздер, экранда болчу. Экрандан башкарчык эле бул жерде мынакей даже подогревти басканда экрандан чыгат экен, управлять эткенге удобный болот да. Туугандар, бул машинада дагы коробка робот. Получается 7-ступенечный механический режим бар. Авто холд деп коет. Машинаны светофорго келгенде басып койсоңуздар, тормозду баспасак деле тура берет. Ручник, адаптивный ручник, жакшы экен. Скоростка салгандан кийин, газды баскандан кийин өзү өчүп калат. Ал эми бул болсо парковочный режим, бүткөндөн кийин ушуну басып коесуздар, машина парковкага турат. Телефон койгонго ыңгайлуу, аябагандай жакшы, комфортабельный жайгаштырыптыр булардын бардыгын. Машина зор экен, туугандар. Ошондой эле удобный подлокотник, бир нерселер салып койгонго. Эки режимден турат экен. Бул жерде, туугандар, дөңгөлөк Julion'до 18 болсо, бул жерде 17 экен. Машина жумшагыраак болот, мягче болот. Ошондуктан 17-чи дөңгөлөк турат экен, туугандар. Машинанын аркасынан дагы бир айтып берели. Аркасында эмнелер бар, туугандар? Аркасынан багажды көрөлү. Достор, багаждын кенендиги айтпай эле коеюн, аябагандай чоң экен. Могусу дагы карасаңыздар, как шторки алып туруп мындайынан
без препятствий мынтип жыйналып жашынакай болуп удобный болуп калат экен да, жанагы рулёндогудай болуп алып бияка койбойчу. Кенендигин карагыла, мындай чоң эки чамадан кенен батат да туугандар. Бул жакта билесиздер запаска жайгашкан. Удобный жерде. Аябагандай сонун. Кайрадан буну алып чыгып, мындайынан эле коюп коет экенбиз, өзү ордуна туруп калат туугандар. Багажды деле мындай башка машиналарды китайский дегенибиз менен ачып жапканда мындай карасаңар ордугун, мындай салмактуу болуп, бир ыңгайлуу болуп атат да, мындайчы кайф чувствуется туугандар. Жабыс. Туугандар, айтам деп унутуп калыптырмын. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай задний подогрев сиденья, карманчик, андан кийин ылдый жагында зарядный устройство да бар. Четко. Андыктан туугандар, бул машина кимге кызык болгон болсо, бул машинанын да төлөмү 200 000 первоначальный взнос, андан кийин айда 86 000ден төлөмү бар туугандар. 35 ай 86 000ден төлөп бул автоунаанын ээси болуп калышыңыздар толук ыктымал. Андыктан биз көрсөткөн номерлер менен байланышыңыздар. Биз сиздерге ушундай машиналарды алып берүүгө даярбыз. Биз сиздердин кызматыңыздардабыз. Мен сиздер менен Тимур Курманбеков жана Профсоюз KG командасы болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө, амандашканча сак саламат болуңуздар.